түшөт бизге машина письменен азыр. Машина өсүмчү анан истет ответчиктин бүт жашаган жери, дата рождениялар бүт баары бар. И все, мына сразу номер делосы кетет, дата поступлениялары бар. Мындан 1 жыл мурун эле сотко келген арыздар кагаз түрүндө кабыл алынчу. Жыл башынан бери автоматтык маалыматтык тутум ишке киргени, мурдагыдай өндүрүш башталгандан өкүм чыкканга чейинки кат-каттап кагаз ташымай токтоду. Фамилиясы, аты жөнү, гражданствосы каякта, туулган жери, иштеген жери, телефону, могу статус бар. Могу статус бирок обязательно да. Бул статусту жазмайынча биздин регистрация албайт. Төрайымдын компьютеринде мына башка компьютерде ARD деген жок программа. Ал эми Кемин райондук сотунун төрайымы санариптештирүүнүн алкагында ишке киргизилген кылмыш иштерин автоматтык түрдө бөлүштүрүү программасын түшүндүрүп берди. Тутум өндүрүшкө алынган иштерди судьяларга автоматтык түрдө бөлүштүрүп берет. Программада ар бир соттун аткарып жаткан иши, канча иш карап, кандай өкүм чыгарганына чейинки маалымат камтылат. Эң негизгиси электрондук ыкма жарандык жана кылмыш иштерди судьяларга бөлүштүрүүдө адамдык факторду жокко чыгарды. Төрайым же төрага өзүнө жазып алды ал ишти, төрагага не доверяю деп, анан тиги башка сотко жазып салыптыр, ал сот менен ал дос деп эле. Бизге программага келет, басабыз кнопканы, анан программа өзү таратат да. Белгилүү болгондой, сот реформасынын алкагында бардык сот процесстери аудиого жазылып, видео тасмага түшүрүлүшү керек. Райондук сотто бул талаптар да кынтыксыз аткарылган. Кемин район сотунда 2 залы бар, ошол залыбыз эң чоңу. Анан берде санариптештирүү алкагында видео запись монитордо болсо көрүнүп турат да ошол нерселер. Индира Жунушалиеванын айтымында сот отурумун алып барууга бардык шарттар бар. Сот процесстеринде үн жазуу жана тасмага түшүрүү үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Тараптарга болсо ошол аудио видео фиксация сот кандай өттү, протоколдорун, анан протоколго ар кандай киргизиш эмеси жок болуп калды, жолдору да жок болуп калды. Кандай өткөрдү, так ошондой эле диск менен чыгарып беребиз. Ал эми сот процесстеринин жүрүшү, анда кабыл алынган чечимдердин бардыгы сот KG сайтына жайгаштырылат. Анда жарандар өздөрүнө тиешелүү иш боюнча сот тарабынан кандай чечим кабыл алынганын, же болбосо иштин кайсы деңгээлде экенин көзөмөлдөп турса болот. Өзүңүздөр көргөндөй, Чүй облусунун Кемин райондук соту быйыл ишке кирген санариптештирүүнүн алкагындагы автоматтык электрондук система, кылмыш иштерин электрондук ыкмада бөлүштүрүп берүү, сот отурумдарын аудио жана видео тасмага түшүрүү эрежелеринин негизинде толук кандуу иштеп жатат. Жана бул биринчиден сот кызматкерлеринин, экинчиден жөнөкөй жарандардын соттук териштирүүлөрдөгү ишин жеңилдетүүдө. Санариптештирүүнүн алкагында соттордун ишин ачык айкын жана таза өткөрүү боюнча бул иш-аракеттер мындан ары дагы улантылмакчы. Учурда санариптештирүүнүн алкагында электрондук маалымат системаларын ишке киргизүү жана сот залдарын техника менен жабдуу бүткүл өлкө аймагында бардык сот инстанцияларында жүрүп жатат. 72 жергиликтүү соттордо 152 залдар бар, соттук отурумдар өтүчү. Ал жерде бүгүнкү күндө где-то 80ден ашык залдар аудио, видео жазуулар жүргүзүлүү системалар менен жабдалган. Өлкөдөгү сот реформасынын негизги милдеттеринин бири карапайым калктын сотторго болгон ишенимин жогорулатуу. Андыктан учурда соттордун таза, ачык айкын иштешине бардык шарттар түзүлүп, ошол эле учурда судьялардын кесипкөйлүгүнө, алардын кынтыксыз иш алып баруусуна талап жогорулоодо. Самат Асипов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.